Biz möngülerin satılışına karşıyız. Talkalanışına karşıyız biz. Biz makul emesiz. Biz makul emes kıyımlı. Möngülerin talkalanışına biz yol vermesiz. Makul emesiz. Мөңгүлөрдөн колуңарды тарткыла, мөңгүнү сактап калабыз. Мына ушундай уран менен жарандык активисттер бүгүн Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Анда чогулгандар суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө нааразычылыктарын билдирип, парламентти мыйзамдык колдобоого чакырышты. Биздин өкмөт жактан чыгып аткан, биздин депутаттар жактан чыгып аткан чоң кылмыш. Анткени себеби мөңгү жок, таза суу болбойт. Эртеңки келечек эмне калтырат? Башка мамлекеттерде мөңгүлөрдү ушундай чүпүрөк менен да жабып сактап калганга даяр болуп атышат. А биздикилер мыйзамга уруксат берип атканда бул деген чыккынчылык. Ошон үчүн биз бүгүн мөңгүлөрдү сактайбыз деп ушу тынчтык митингге чыктык. Аягына чейин турабыз. Бизди укпай турган болсо, анда биз мындан башка баалуу маселе жок бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Суу бул жашоо. Экологтор кумтөрдөгү жардыруулар муздарды бир орундан экинчи жайга көчүрүү мөңгүлөрдүн эришине алып келерин билдирип, жаратылышты талкалоонун таасири келечекте экологиялык катастрофага жол ачарын белгилеп келишет. Мөңгү дегенден ушу суулардын баары мөңгүдөн келет. Биз жанагы кумтөрдү иштетебиз дегенде каршы болгонбуз кумтөрдү иштеткенге. Себеби кумтөрдүн эсебинен канча мөңгүлөр эрип кетти. Эми ага да алымсынбай, ошо мөңгүлөрдү аттырабыз, мөңгүлөрдү азайтабыз деп. Тийише турган болсо, 20-25 жылдан кийин Кыргызстан курбака болот. Анысында бу дүйнө боюнча проблема номер 1 бул суу. Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков суу кодексине кирип жаткан өзгөртүүлөр боюнча жогорку кеңештин депутаттарына жана өкмөт мүчөлөрүнө кайрылуу жолдоду. Урматтуу өлкөбүздүн парламенттин жана өкмөттүн мүчөлөрү. Жаратылышты талкалоонун таасири келечекте кайтарылгыс экологиялык катастрофага алып келери анык. Силер экологтордун, даңазоолордун жана илимий корутундуларын, ошондой эле жарандардын социалдык түйүндөрдө билдирип жаткан талаптарын тоотпой кое албайсыңар. Ага акыңарда жок. Болбосо эртели кеч калктын ачык айтып жаткан талаптары саясий нааразычылыктарга алып келет. Өкмөт иштеп чыккан мыйзамга ылайык алтын казуучу компаниялардын мөңгү аймактарында иш алып барууга уруксат берүү камтылган. Маселен, өкмөт Кумтөр кениндеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип, түгөнүп калгандыктан аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштоодо. Эгер бул өзгөртүү парламенттин колдоосун тапса, Кумтөр кенин иштеткен канадалык Centera Gold компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Айрым депутаттар мөңгүнү сактоо зарылчылыгын белгилешип, бирок ошол эле учурда Кумтөрдөгү Давыдов менен Лысый мөңгүлөрү жок болуп кеткенинен улам. Ал жерде алтын алууга уруксат берсе болорун билдиришүүдө. Бул мөңгүлөр суу маселеси. Бул адамдын өмүрү менен байланышкан нерсе, муну көздүн карегиндей сакташ керек. Бирок бүгүнкү күндө жана Кумтөрдөгү мөңгүлөр боюнча отпой сөз. Жана Давыдов менен Лысый мөңгүсү буну барып көрүш керек. Мен өз көзүм менен көрүп келгем аерде. Аерде ал мөңгү жок. Ана мөңгү жок жерлерде эле бу жерде мөңгү бар экен деп көрбөй туруп кыйкырык өкүрүк кылбай, өкмөт өзүнчө комиссия түзүп, журналистский расследование кылдырып, тартып, элге чагылдырып көрсөтүп, чындыкты айтыш керек да. Бүгүнкү күндө биздин экономикабыз мындай ташы өтө өйдөлөбөй турган убакта анда казып алтын иштетиш керек. Мөңгү бар болсо мөңгүгө тийбеш керек. Эки эле сөз. Тиешелүү комитеттин депутаттары митингдин катышуучуларын кабыл алып, тараптар 10 ноябрда тегерек стол өткөрүү боюнча макулдашылганы маалым болду. Ага депутаттар өкмөттүн эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чакырылат. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 августта суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда добуш берүүгө жөнөткөн болчу. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек шаары.